Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Mustafa kanalının görüşleri, bizden жылқы сүйүүчүлөр, улакчы чабандастар. Бүгүн biz Жаллабатка келдик тугандар. Акбаш айылы. Жаллабаттын Акбаш айылында Дүйшөн аканын аты чыгат. Ушул карагер аттын тугандар маалыматын айтабыз. Жакшы атты көрсөтөбүз. Азыр толук мүнөздөмөсүн берип, сиздерге аттын канчалык деңгээлде кандай өнөрү бар тугандар, ошол боюнча Дүйшөн ака бир жакшы маалымат берсин. Боюнан бери өлчөп көрсөтөбүз. Дүйшөн ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака кандайсыз? Алхамдулилла. Жакшысызбы ака? Шүгүр. Жакшы. Жакшыбы? Кудайга шүгүр. Тынчсызбы? Шүгүр кам. Şu birinciden şu metrege salıp bir boyun neme alıp kalçın mı? Boyun ölçöyle aka? Boyun ölçöyle için. Kança da öyle sırap kalçat var. Жерге тейди бул жагы. Metrege 64 деп 63 деп коелу, 63 чыгат да. Таза уровеньде турат тугандар, көрдүңүздөр. Биран көрсөтүп коелу. Болду ака. Жана эле бул аттын маалыматын айтың ака. Маалыматы кам? Кыргыз жылкыдан. Кыргыз жылкыдан. Бул атты сен таныдың да же тааныбадыңбы? Таныдым ака. Таныдым, ошол атты. Таныдым. Ошол атынын. Булар Карагылжага барып, Карагылжадан ана мага келип калды. Карагылжадан келиптир а сизге? Ооба. Таги Аравандан кеткен. Таги Аравандан чыккан багда. Эми ака аттын немеси кандай экен? Сизге келгенине бир Ат жооштугу анча өтө жоош. Мен өзүм такаладым. Өзүм кармап берип такалаттым. Жоош, өтө жоош. Караганга жоош экен жаныбар. Анан эми бул атты мен неме кылсам, эс айтып калды ака. Суусу кечирээк келет. Жакшылап суутуң жайы менен жеткиледен мака жеп турган ака. Шашпай суутуң дейт. Эми суутуп атабыз эми мында калсам. Жакшы басып күндө немесин алып атабы ака? Күндө терин алып атабыз. Эми бир дагы бир 20 күн, 25 күнгө барып бирек аралатканга болот. Мында формасына келип баштаптыр ака да? Ооба. Бакалса ичинен эме болуп чырайына чыга баштады го. Чырайына чыга баштаптыр. Дагы бир 15 күн минилсе дагы сонун болот. Ясын. Көрелек, угелектерге бунун жашы канча маалымат бериңчи ака? Жашы боюнча окам бул. Алар өзү чыгасы эле муну тишин көрсөм 4 асый го. 4 асый. 4 асый. 4 асый экен анан. Кудай калса эми. Баягы немеге жалгыз аттарга салып неме болуп көрдүңүзбү? Жок, азыр. Жалгыз аттар ака. Мен ол биринчи казайы менен телефондо байланышып ака, шашпай суутуп беймарал чаптыра бериң ака, улакка жарайт. Дедим ошо. Ошоңчу эле суутуп неме кылып атабыз. Аттын бир теги жерге алып барып көрсөтсөк кандай болот ака? Теги жерге алып чыгып көрсөтөбүз ака азыр да. Жолго же бул накабы, а? Поляга. Мына достор. Чыгалуу. Карагер ат. Тототун ачып коюн. Бул туяктар таза экен ака. Туяктары таза иним. Таза. Каласа. Мына аттын баскан басы. Мына өңүлдө да сал немерак басат экен сал жана. Жеген ичкендери жакшы ком. Жооппу? Азыр ооба 4 килодон арпа жеп туратчы. Аттын чуркагандары кандай экен ака? Жоком, чап көрбөдүм. Чап көрбөдүңүз? Чаба турган мал азыр келип эле кой кичине. Кичине нары бери чапкансаң болот эми. Күлүктүгү күлүк өзү. Мына достор, аттын жылоосу, буроосу өзүңүздөр да бир байкап баа бериңиздер. Аттын турушу кандай экен достор. Терисинин калыңдыгы кандай? Өзүңүздөр бир комментарий жазасыздар. Аттын жаман мүнөзү жок бекен ака? Жооштугу боюнча өтө жоош экен ака. Жооштугу боюнча жоош. Ооба. Өзү бунун теги Жаллабаттан барган экен эле, а? Жактан барган деди ошо эси. Жактан каласа Адыл дегенден алгам деди ошо. Туяк бутарында эч кандай проблема жок экен ака? Ооба, туяктары немелери жакшы. Жакшы. Ооба. Жооштугуна жооп. Жооштугуна жооп. Жакшы. Ооба. Тишин дагы көрсөтүп кое берели.
Azısı bir can. Başkaça da can var. Баягындай карышкы разудан ба ка? Başka azıdan. Кайманатын не деп кайманат коюп койдуңуз? Кайман ат койгон ал чагылгандар деп аттı. Балдар чагылган. Чагылган дешкен а. Айылдыктар чагылгандай деп ошентип аттı. Бастырынчы. Ошо эле. Мына достор, чагылган. Аттын баскандарын баарын көрүп турасыздар. Эми bunun boğasını düşkün aka kançağa koyuyor. Suraylı. Ana. Üstünün yemesi kanday aka üstünün toktu. Üstüleri öte küçtü. Serisi öte küçtü canavarını. Serisi öte küçtü canavarını. Bu yürüye koyulgan mı eken? Yürüdü. Şuşan sıra buzgan. Suradınız. O yürüyor. Böyle attım ne lübo attı yürüyor koysan yürüyenek de ama. Aha. Жылқы да. Kıskası at kupulga toldu aka. Ооба иншалла Кудайга суусу келсе эле экөн бир 25 күн дагы катуу суу тукпаш керек анан. İşte kıvat anan. İşte кыла берет ооба. Азыр кечээнен буран эмнеде бир жылкылар келип, бээлер келип эмнеде тарактатып эме болуп алып бээлерди көргөнгө бир жолу таңылдап энен да. Нечедемдер жер чапып жийт да. Takiliği күчтүү экен да. Ошондой го. Aha. Жылкылар ам кудум эмнеге келип алыптыр да түндө. Бээлер үйүр. Tapırады kıyla. Ошого эске түнү менен чаңылдап азырам ошо эки жакты карайт кыйлайын деп эле. Көкірек бұты башын көріңіздер қабақтары. Aka bunun baсын қанша қоясыз бұл шығарылышта? Baсын 550 деп коем да акам. 550 деп қоясыз. Ооба сүйлөшөбүз. Жолдары бар aka. Ооба жолдору бар, ооба сүйлөшүүлөр болот акам. Мунан Кудай кааласа улан эсем, улагы жакшы ака деп эле мактайт эм. Суу санан көрөбүз да акам, сууса. Ким алган болсо бир 20 күн, 25 күн жакшы суу санан Tavına келет а? Табына келет чөт анан. Aha. Салдан кийин 90 түшүп калат аттар ушунун ичине сууй баштайт да. Анан бул эми жайы менен мака жеп турган ака дейт, шашпайраак суутуп бериң дейт. Шашпай суутуп турабыз го. Алла буйруган болуп калса кетет да энимче. 550 миң экен ошондой aka? 550 миң кама. Жолдары бар. Жакшы ака. Бияка бастырыңчы. Мына достор, Жалал Абадта ушул кара керет сатууга чыкты. Дүйшөн аканын коросунда турат ат. Мен экранга номерлерди жазам. Кимге жаккан болсо чалып сурайсыздар. Ака номериңизди ооз айтып койсоңуз. 772 менен ком. 78 менен дегеним. 52 52 76. 52 52 76. Ооба. Мына достор. Шу номерди. Промойда ушунда, WhatsApp'та ушунда акамш. Аттын толук маалыматы ушундай туугандар. Bir номерлердин экранга жаздым дүйшөн экен чала бересиздер. Байланыштасыздар, аттын жакшы кылып соодасын кылат. Андыктан базарыңызды берсин ака. Рахмат, Берек болсун.